Assalamu alaikum ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Эсол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Кара Суу базарына жетпеген жерден сатыла турган ремонт орто болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мына ушул сатыла турган батирге баруу жолун түшүндүрүп берейин. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Кара Суу базарды көздөй жолго чыгасыздар. Кара Суу базарына жетпеген жерде жолдун сол тарабында бул жакта чоң Кара Суудагы чоң мечитте бүт бардыңыздар эле билесиздер. Ошол мечиттен Кара Суу базарды көздөй бул жакка бир аз эле жүрүп келгениңиздерде жолдун оң тарабында бул жакта Кара Суудагы детский больница жайгашкан. Бул жакта болсо Кылым Ордо аталышындагы кафе турат. Андыктан сиздер мына ушул Кылым Ордо кафесинин жанындагы мына ушул көчөгө кирип ичкерге түз 100 метр жүрүп барсаңыздар, Ленина 2А адресинде жайгашкан 4 кабаттуу домдун алдына барасыздар. Ошол домдун алдына бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Ал эми ушул эле жол менен дальше кете турган болсоңуздар, Кара Суу базарына барасыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн детский больницанын жанындагы мына ушул көчөгө киресиздер дагы, бул жака 100 метр түз кирип келгениңиздерде мына ушул мен бет маңдайындагы 4 кабаттуу домдун алдына келесиздер. Адреси болсо Ленина 2А, жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул 4 кабаттуу домдун бул жакта 4-чү кабатында жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, домдун алды дагы кеңири кенен экен, бул жактарга шагылдар төгүлүп, тегизделген, таптаза сонун болуп турат. Бул жактарга кеңири машинаңыздарды токтотуп кое бересиздер. Жалпысын айтканда домдун алды кеңири экен. Андыктан сиздер сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн мына ушул Ленина 2А адресинде жайгашкан 4 кабаттуу домдун бул жактагы 3-чү подъездине кирип, 4-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Подъездинде көрүп атасыздар, ремонт орто экен. Жакшы. Сырт тараптан да түшүндүрдүк. 4 кабаттуу домдун 4-чү кабатында мына ушул тарапта жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардыгын тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Ушул үйдүн ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр, жүрөбүз жакшы баары. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар. 3 бөлмөлүү батир экен. Жалпы аянты канча болуп калат ака? Жалпы аянты 56-60 квадрат. 56-60 квадрат метр экен. Алгач эшигинен баштайлы. Бул жакта жакшы брондолгон темир эшиктердин бири коюлган. Киргениңиздерде эле бул жагында дагы бир запасной экинчи эшиги дагы бар экен. Бул жагы прихожка болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ремонту орто болгон. Бул жерде үйдүн ээси айтып атат, атайын ремонт кылбай сатып атабыз. Себеп дегенде бул жерде ала турган адам өзүнүн чөнтөгүнө жараша, табитине жараша каалагандай ремонт кылып алат деп атат. Бул жакта конок бөлмөсүнөн баштай берели. Бул канчанчы сериядагы дом ака? 77 серияда. 77 сериядагы дом экен, а? Жакшы. Азыркы учурда биз конок бөлмөсүндө турабыз. Конок бөлмөсү кеңири экен, а? Кенен бар, жарык жакшы. Ремонт болгонуна канча болду ака? Ремонт бул акыркы жолу ушу 15 жыл болгон болсо керек, 15 жылдан бери. 15 жыл, а? Биз алганыбызга эми 5 жыл болуп атат да. Бизден алдыңкы адамдар кылган экен да. 5 жыл жашапсыз да сиз, а? Биз 5 жыл жашадык. Айнек терезелер бул жакта жөнөкөй экен. Бул жакта кухнясы, кечиресиздер, балкону дагы бар экен. Азыр биз сиздерге мына ушул конок бөлмөсүн көргөзүп бердик. Жүрүңүздөр, анда эмесе кийинки бөлмөгө чыга берели. Документтери кандай ака? Документтери баары так. Сиздин атыңыздабы? Келинчегимдин атында. Документинен проблема жок, а? Проблема жок. Баары так. Жакшы. Бул жакта болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат экен. Бул жакта айнек терезелери жөнөкөй, көчө тараптан карап көрүнсөңүздөр болот. Кара Суу базарына канча болуп калат? Машина менен канча минутта жетет? Машина менен 10 минутка жетпейт, 7-8 минутта жетет. 7-8 минутта машина менен, а? Жакшы. Кара Суу базарына жакын экен. Өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Жанагы эле мечиттин жанында жайгашкан. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болуп атат ака? Ошону дагы бир түшүндүрүп койсоңуз. Баары жакын. Доступно баары жакын жерде, мечит, мектеп, медресе. Пешком эле барып келсе болобу? Пешком эле 10 минутка жетпеген жолду барды. Жакшы.
Бул жак болсо балдардын уктоочу бөлмөсү болуп аткен. Ремонт орто. Эми өзүңүздөр кийин сатып алып, акчаңыздарга, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып алсаңыздар болот. Жакшы. Азыр биз сиздерге мына ушул балдардын уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жакта санузел жайгашкан. Киргениңиздерде эле бул жагы душ болуп калат. Оң тарапта күзгү, раковина, ванна, аристон бүт бардык шарттары бар. Дагы бир жолу өзүңүз дагы түшүндүрүп койсоңуз ака, бул дондо үйүңүздө кандай шарттар бар, не жок? Су, газ бардыгы бар, свет. Чатыры жабылган эмес, шифер менен, просто чакысталган. Ал жагында сүйлөшүп, кичине чүрүп беребиз ал жагына делечи. Бирок суу өтпөйт. Берки үйлөрдөн азыр крышасынан суу өтүп атпайбы? Азыр чакышталган, ал ушул Чакышталган, бирок жабылган эмес, шифер бирок менен жабылган. суу өтпөйт, Суу өтпөйт бирок. Мынакей достор, бул ажаткана болуп калат. Бул жакта үйдүн ээси айтып атат, бүт бардык шарттары бар дейт. Суу, свет, газ, отопление, бүт бардык шарттары бар. Эми 77-сериядагы домдорду билесиздер. Мектеп, бала бакча, мечит, Кара Суу базарына бүт бардыгына жакын дейт. Пешком эле барып келе берсе болот. Крышасы болсо жабыла элек, бирок чакышталган, суу өтпөйт деп атат. Кийин өзүңүздөр келсеңиздер, үстүнө крышасына чыгып, көргөзүп, толук маалымат берет экен. Бул жагы болсо кухня болуп калат. Ака, бул жакта азыр эми кухонный эмеректер, спальный, диван, столдор турат. Булар кандай болот? Калабы кетеби? Кандай кыласыздар? Калат, каласа сүйлөшөбүз. Сенасын келишсек калат. Жок, керек эмес десе алып кетебиз. Өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер, Келишип алабыз. Жакшы. Бул жагы болсо балкон болуп калат. Балкон кеңир экен, Балкон кенен. Өзүнчө бир бөлмө экен, бул дагы. Бир бөлмө бар. Сөрүсү менен. Тапчан жасап койгонбуз. Өтө сонун. Мынакей достор, балкону дагы бир өзүнчө бир бөлмө экен. Бул жакта суу, газ, печка бүт бардыгы мына ушул тарапта жайгашкан. Бул болсо двордун алды болуп калат. Двордун алдыда кенен экен, парковочный месталары, гараждары бүт бардыгы бар. Бул жагы поле экен, тынч, сонун экен. Бул жакта болсо мечитти көрүп атасыздар. Бул жанагы Кара Суудагы эң чоң аталган мечит. Эми баасын айтың ака, баасын канча деп атасыз? Баасын 2 миллион сом деп атабыз. Жакшы түшүп беребиз. Ремонттан немесине бардыгына сүйлөшөбүз алда. 2 миллион сом. Сразу эле сомго айтат экен, бирок жакшы эле кеми болот. Вариант жолдоручу? Вариант жолдору дагы Бишкектен жер там болсо, ал жагын дагы карайбыз. Жакшы. Анан негизи үй алардан мурун коңшусуна карай дейт. Коңшулар кандай анан ака? Коңшулары өтө жакшы бардыгы. Жакшы эле адамдарбы? Жакшы адамдар, бардыгы основном жаштар, бардыгы жумушта. Жакшы адамдар болсо өтө сонун. Дагы бир суроо берейин. Ушундай үйү бар экен, өзү эле ремонттоп жашай бербейби, неге сатып атат экен деп комментарийге жазат да. Жер там алыш керек болот атат, ошо жер тамга. Жер үйгө көчүп атасыздар. Жер үй керек болуп атат бизге. Жакшы. 2 миллиондон жакшы эле түшүрүп бересизби иши кылып? Жакшы эле түшүрүп беребиз. Болжол менен бир кааласаңыз айтып коюңуз, мынанчага түшүрүп беребиз деп. 200 миңге чейин түшүрүп беребиз. Ошондо 1 миллион 800 миңге берип калат экенсиз, Жакшы, өтө сонун. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге ремонт орто болгон сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, бул жерге ээсинин номерин белгилеп койгонбуз. Чалып, сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Колдон чыгарбаңыздар. Жакшы түшүрүп беребиз, 200 миң түшүрүп беребиз дейт. Колдон чыгарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.